Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Ey Allah Taalaga iman keltirgендер, algaç özüңөрдү tozok otundan жана өзүңөрдүн үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла деп Аллах Субхана ва Тааля буйрук берет. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат: Рахималлаху валиден аана валадаху аля биррихи. Өзүнүн бала чакасына жакшы болууга жардам берген атага Алла ырайым кылсын деген батасы бар. Өзүнүн бала чакасына жакшы болуусуна жардам берген ата энеге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бата кылып атат. Аллах ырайым силерге төксүн деп атат. Бул хадис, урматтуу бир туугандар, өтө маанилүү хадистерден болуп эсептелет. Себеп дегенде бала чакасын тозокко алып баруучу жолго салган ата эне бар, баласын бейишке алып баруучу жолго салган ата эне бар. Ошон үчүн Пайгамбар бул жерде эмне деп атат? Бейишке алып баруучу жолго баштаган, ошол жолго салган ата энеге Алла Таала эмне кылсын деп атат? Ырайым кылсын деп атат. Мафхумул мухалиф деп коебуз. Тескери маани чыгарабыз хадистерден. Эгерде бул жерде бала чакасын акысын берип, алардын тарбиясына көңүл бурган, таалимине көңүл бурган ата энесине Пайгамбарыбыз бата кылып аткан болсо, демек ырайымын төккөн болсун деген бата кылып аткан болсо, демек бул ишти кылбаган адамга автоматтык түрдө Кудай Тааланын налаты түшөт деген сөз.